Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары. Мен бул жолу Ош облусунун Кара Суу совхозуна караштуу Мамажан деген айылга кетип баратам. Ошол жерде Мыкыш жана Миновар деген куттуу ата эненин балдары азыр учурда тагыраагы Москва шаарында иштеп жаткан кыздары Жаркынай Бермет жана күйөө баласы ушул энелердин сөөгүн агартып көңүлүн көтөрүп ушул менин программасына кошуп коюу ниетин билдиришти эле. Мен азыр саналуу убакыттарда деп коеюн ошол айылга жетип барам. Азыр жолдо кетип баратам. Урматтуу көрүүчүлөр, лайк басыңыздар, жакшылап байкап туруңуздар, катталыңыздар. Дагы бир жолу салам алейкум урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушинтип Мыкыш аба менен Миновар эненин үйүнө келдим. Мынакей өзүңүздөр көрүп турган мына ушул үй. Азыр саналуу мүнөттөрдө мен ушул энелердин көңүлүн көтөрөм деген ойдомун. Кандайсыз эже? Жакшысызбы ден соолуктарыңыз? Мол энебиздин подаркасын көтөрүшүп коесузбу мага? Миновар эненин үйү ушулбу? Жакшы. Сиз кимис болосуз? Келин болосузбу? Келин болом. Бүгүн туулган күнүбү? Ооба. Ошо туулган күнүнүн урматына Өмүрзак Азимкулов менин программасы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр ушул келини, атыңыз ким? Зиягүл. Зиягүл деген келини алдыбыздан тосуп чыкты. Эне канчага чыкты? Апам 64-кө, 61-ке чыкты. 56-жылкы да. 56-жылкы. Муну кармаңыз. Атабыз канчага чыкты? Атабыз 70. 70. Кайнатаңыз. Ол топту. Урматтуу көрүүчүлөр, сиз менен бирдикте азыр ушул эки энебиздин, атабыздын, эки адамдын көңүлүн көтөрөлү. Хоп. Азыр үйдө отурушабы? Булар билишеби билбейби менин келгенимди? Билишпейби? Кимдер бар үйдө? Үйдө кайнатам бар, кайненем бар, кайнежем бар. Рахмат. Жолдошум бар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, саналуу мүнөттөрдө биз куттуу ата эненин үйүнүн алдына келип калдык. Бисмиллахиррахманиррахим. Кас өрүңүздөр. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар? Тынч аман эсен отурасыздарбы? Жакшы отурасыздарбы? Аман эсен. Кана, кандайсыз? Күнүңүздө отурасыздарбы? Аман эсен отурасызбы? Тынч. Бүгүн туулган күнүңүзбү Миновар эне? Мыкыш аба. Бүгүн кимиңиздердин туулган күнүңүздөр? Ошо биздин байлешенин. Мынакей ушул үйдүн куту болгон Миновар энебиздин туулган күнү. Бул гүлдү тапшырып койсоңуздар салтанаттуу түрдө. Россияда Жаркынай Бермет деген кызыңыз бар, Бакыт деген күйөө балаңыз бар. Ушул үч адамдын атынан ушул туулган күндү өзгөчөрөөк тоссун деп ниет кылган эле. Ушу менин программасына менин дагы апам татыктуу, атам татыктуу депчи. Ошого ушул сиздин өзүңүздүн кан жаныңыздан жаралган ушул кыздарыңыздын белегин салтанаттуу тапшырып койлугана. Мен энем деген гүл. Буну элестеттиңиз беле Миновар эне? Елестеткен жоқ энем. Элестетпедиңиз беле? Бул жолук эми бирөөсү энебизге адаттагыдай эле биздин куттуу жолугубуз. Экинчиси кыздарыңыз суранды эле, эжем да келип калыптыр депчи. Эжебизге дагы жакшынакай кылып туруп жолук салып коелу деп өтүнүштү эле. Мына ушул өтүнүштөрүн кабылдатып отурабыз. Анан атабыздын да өзүнүн белеги бар, албетте аны азыр ирети менен тапшырабыз. Мынакей. Бир тууган эжеңизби же? Эжем бир тоо. Сиздин эжеңиз, эми атабыздын белеги. Негизги белек бул программа. Бирок бул ушул туулган күнүнүн урматына, ушул бүгүнкү жакшылыктын урматына болгон азганактай болгон сиздин кыздарыңыздын, күйөө балаңыздын белеги. Мына буну атабызга ушул алды жагы оң болот. Ооба, оймо жагы оң болот. Мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, Мыкыш
атабыздын бул жерде кол сааты бар, кол саатын да таап коесуздар. Кол сааты бул ушул Жаркынай кызыңыздын, Бермет кызыңыздын жана күйөө балаңыз Бакыт бул өзүнүн белектери, урматтуу көрүүчүлөр, мен тапшырып жатам. Жанында турган баласы окшойт да, баласы болосузбу? Чоң балам. Чоң баласы. Бул саат ушундай магниттүү саат деп коет экен. Ушул фирманын ээлеринин айтымында жөн эле чыгарбай эле мында алып туруп, ооба, бул батат. Сөзсүз түрдө мынакей. Жаң болгон үчүн бул бир жерин чыгарып коет, билесиз, саатты кийин иштетип аласыз. Белектериңиздер кут болсун. Мына ушул торт биздин өзүбүздүн программанын атынан аз болсо дагы жакшынакай алып туруп бир даам сызып коесуздар. Эми мен бар эле ушул сюрпризди жана дагы бердим эле суроонучу. Азыр дагы берип коеюн, себептен жооп бере албай калдыңыз, себептен бул жерде белек бешиктерди тапшыруу аз эми орун алып кеткенине байланыштуучу. Сюрпризди кандай кабылдадыңыз эне? Жакшы, бирок ушундай баардык ата-энесине подарка берип аткандарын көрүп жүрөм. Мен эне программасын көрүп жүрөсүз. Көрүп жүрөм. Анан өткөндө атасына ушундай уюштурабыз деп мен набай койгонмун да. Койгула депчи. Себеп? Жөн эле койгулачы эми деп койдум эле. Жарыя кылбагыла мындай эле деп. Бул эне баягы үй бүлөлүк эстелик тасма болгондуктан ата-энени канжыга байлап жүрө бербейбиз ар качан. Ошон үчүн ушул тасма иретинде. Анан кийин бул сиздин азыркы мына алдыда дагы аябай сонун маектерди курабыз. Ар бир сөзүңүздөр кийинки муунга үлгү болсун, насаат болсун деген өңүттө ушул программаны ачып, мен ушул кызмат кылып жүрөм да энелерге, чаталарга дагы. Рахмат. Кечеден эскертип айтып койсо жакшы болмок да. Баерден атылайт да. Эне бул сюрприз да эне. Эгерде сизге баягы алдын эле айтып койсо, сиз даярданып, баягы канчалык кызыгы жок болуп калат. Ошон үчүн мына жайбаракат отурган мезгилде эле мындай басып кирип, эми бул негативдүү эмес, позитивдүү сиздин оюңузду жакшынакай кылып туруп, күлкү ыр менен коштоп, жакшынакай тилектериңизди, жакшынакай баталарыңызды алып кетүү дагы бул өтө бир жакшы ниет да. Эне ушул эми бүгүнкү туулган күн ээси эмне десе ошону кылабыз. Ошон үчүн бүгүнкү маекти ата кечиресиз, бирок сизден кийин, энеден кийин маекти алалы. Эне ушу жаш кезде кандай кызматтарды кылдыңыз, эмне эмгектер жасадыңыз, канча балаңыз бар, канча небереңиз бар, мына ушундан баштаңыз эне. Жашымда ушу окууну бүтүп окудум. Анан турмушка чыккандан ушу колхоздо эле иштедик, совхоздо эле. Анан ушу 4 уулум бар, 2 кыз 2 уулум бар, 4 балам бар. 12 неберем бар, 2 чеберем бар. Ушу балдарым бардыгы жакшы. Ушу кыздарыма да ушинтип бизди эстеп сюрприз жөнөткөнүнө рахмат. Күйөө балама да рахмат. Өмүрлөрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Дайым ушуларга жакшылыктарды гана каалайм. Ошодо эми эненин тилеги, эненин ниети ушул да. Ар бир намазыңызда, ар бир жакшы тамак жасаганыңызда ушу балдарды эстеп, ушулар болсо мен менен кошо жеп отурса деп ниет кылат да, эне туурабы? Эми азыр смартфон менен тиги Россияда күтүп аткан кыздары менен сүйлөштүрүп койгонго мүмкүнчүлүк барбы? Себептен күтүп турат. Алыста ошо кыздарым жүрөт, балдарым жүрөт, неберелерим жүрөт. Бардыгына ошо рахмат айтам. Бардыгы ден соолугу чың болсун, иштери илгери болсун, жүздөрү жарык болсун. Алла ошо жаман көздөн, жаман сөздөн курундай болмастан сактасын. Дайым ошо бала чакасынын күнү күчтөрүн көрүп, бардыгы жакшы күндөрдү көрсүн. Рахмат кыздарыма, күйөө балдарга рахмат. Сюрприз жөнөткөн. Сюрпризди кабылдадыңыз, эми бир аз баягы өзүңүздүн толкундануңузду жаза отуруңуз. Андан сиз өзүңүзгө баягы дагы бир жакшынакай бир биздин программада бир өзүңүз да көрүп жүрөт экенсиз, бир жакшы бир ырларды даярдап турсаңыз болот. Ага чейин биз ушу Россияда кызы менен байланыштырып койсок, андан кийин атакебизге сөз берели. Мынакей урматтуу тиги Россиядагы кыздары, эже мынакей менин маңдайымда сиздин бейиштин образында болгон энеңиз турат. Мынакей атаңыз турат алдыңызда. Ортодо дагы сиз сыйлаган эжекебиз турат, энекебиз турат. Мына ушуларды бүгүнкү сиздин сюрпризиңиз таң калтырып жатат. Өзүңүздүн бүгүнкү энеңизге болгон тилегиңизди, ниетиңизди билдире бериңиз. Рахмат, кызым, рахмат.
Aytganing gelsin kızım. Rahmat kızım, aytganing gelsin. Rahmat kızım. Yo'laga rahmat, sağa rahmat. İlava. Tinç bolda sizler dagı orwa sırkma jakşı sürgüne kızım. Sizlerge uzun ömür, çiң densoğluk, kajybas gayrat, Allah sizlerdi saktasın, oşol jakka jüresиңер. Baktulu bolgula. Balalı bolup önüp ösküle kızım. Rahmat. Mındaki enekemiz süйлöşüp büttü. Kızыңыздын göz jaşı bul albatta kубанычтын göz jaşı. Sizdi баягы ушунчалык сүйгөндүктүн ушундай бир чексиз баягы өзүнүн дагы сөздөрүн айта албай калды, көпчүлүк сөздөрүнчү. Бирок ошону жаш менен болсо да билдирди. Бирок сиз эч качан бул сюрпризди күткөн эмесмин деп атпайсызбы? Буга чейин ооба. Эми эне бул учур, бул азыркы тартылып аткан мал өмүрү эсиңизден чыкпай калат. Бул албетте бул жакшылык нерсе, албетте бул ооба. Канчага чыктыңыз эне? Эгер сыр болбосо 67. 67 болсо Кудайым буйрса ушундай жакшынакай кыздарыңыздын, балдарыңыздын, небересиңиздин ушундай тилектери менен, ушундай аракеттери менен, сизге болгон мамилеси менен жүзгө чыгыш эч кеп эмес эне. Кудай кааласа. Эми атакебиз да күтүп калды эми. Атакебизден дагы маек албасак болбойт а. Бул үйдүн ошол караны, тоосу дегендей. Эми байбичеңизди туулган күнү экен, буга чейин айтпаган сөзүн баарын айтыңыз эми мынакей. Бүгүн эми ушу байбичемдин туулган күнү экен, туулган күнү куттуу болсун. Ömürleri uzun olsun. Şu neme baldardın, kızdardın sıyırmatında olsun. Geleceği gen olsun, ömrü uzun olsun. Ana neymiş şu kızlar baldarga rahmat şunçalık apasın istep şundagı tuğulgan gününe kılvatacak. Oşularga rahmat. Oşuların dağı ömürleri uzun olsun, geleceği gen olsun. Şu nime tilese Allah Teala tilegin versin. Jaman gözden, jaman sözden saklasın Allah Teala. Жерден келчү, асмандан келчү, кырсыктардан сактасын. Allah Teala şuların tapkanına bereke versin. Amin aytkanız Şem tuğulgan günü kutlu olsun. Bayıçı. Эми Мыкышева мына ушул учурдан пайдаланып ушу жаш кезде ушул Миновар энебиздей аккуну каяктан таап алдыңыз, кантип таптыңыз дегендей ушу жаш кезде бир кылт этип бир эске салып койбойсузбу? Эми мен өзү шопур элем. Шопур болуп өмүрүм ушу шопурлукта болду. Ушу жашка чейин шопур. Анан эми ошо анабы Карасуский аткорунбазда иштейт элем да. Анан ошол жерде жүргөндө Мамасал деген досум бар эле. Ошол бир балдызым бар, ушуну көрбөйсүңбү дегенден анан көрүп, ошону жактырып калганмын. Көргөндө эле чарык-чурук болот иштө, көз караштар. Анан кийин сүйлөшүп жүрдүк. Анан кийин бир күн эле анан кийин Капкан деген кинону көрсөтүп. Ошону да айтпайт. Айта бериңиз, калам бул эстелик болуп калат. Онда алыгы Космос кинотеатр бар эле. Ошол жерге кирип Камчы деген досум бар эле, Батыр деген досум бар эле. Ошолор менен сүйлөшүп, анан Капкан деген киного киргизип, анан кинодон чыккандан кийин Камчы деген досум бар эле. Өрт бола эле, рамалык болуп кетти. Ошолордан кийин мен такси, алыгы таксиден келсек, немеге өзгөнгө 4 адам, өзгөнгө 4 адам турган деп турган экен. Кийин ананда бирөө турат го, ушуну айтпайсың деп анан таксиге шарт эле отургузуп анан кийин туура үйгө алып келгенбиз. Ала качуу жолу менен десеңиз, ал мезгилде бул салт болчу да бул. Өзү болуп койгон эле. Буга чейин сүйлөшүлгөн. Капкан деген киного кирип барат, капканды салып койгону кез да, капканды коюп койгону кез. Ошондойго Капкан деген кино. Мындай урматтуу көрүүчүлөр, атакебиз дагы энекебиздин өзүнүн өмүрлүк жубайынын жанында бир жарылды да калды. Бул эми албетте азыркы ушул менен программасында сиздин ар бир айткан сөзүңүз бул өзүңүздүн небере чеберлери үчүн дагы өтө чоң бир жоготкус байлык болуп сакталып калат, урматтуу көрүүчүлөр. Улай бериңиз. Ошентип анан ушу Канча жыл жашадым? 47 жыл. 48 жыл жашадым. Жарым кылым жарым кылым катете. 48 жыл мына өмүр сүрүп ушу келатабыз байбиче экөөбүз. Ушу балдарды таптык, неберелерди таптык. Кудайга шүгүр эми ушу.
Анан ушу Şu baldardım eve bugün için görelim. Мына эми мындай кылайлы, маектин алганы сиздерде тургузуп алып, сиздерде чарчатпайын отуруп алып туруп булайлы, маектин алганы муракка каласа. Күн ээси деп айтылып аткан энекебиздин кайнежеси болуп каласызбы ошондо? Кайнежеси болуп калат экен да, мына тагыраагы Мыкыш абабыздын бир тууган эжеси. Мына ушул энебиз тууралуу айтып бере бериңиз эми. Эми бүгүн ушул туулган күнгө молду эле сиңдилерим Россиядан буларга айтпай мага айтты кече. Ошол мына бир тууган укам. Секреттин баары сиз билет белесиз. Мен өзүм молдум эле анан кийин. Айтпайлы келебептиз бизге. Ушул өмүрү узун болсун, келечеги болсун, небере чебелердин тойлорун көрүп жакшы күндөрдү көрсүн. Укам экөө тең арып, тең карып, ушу небере чебелердин тойлорун, кызлардын тойлорун көрсүн. Бардыгыбыз тойдо бирге болуп, бир тууганда бирге болуп жашап жүрө берели. Эне өзүңүз канчага чыктыңыз эне? Өзүм 77-ге чыктым. 77-ге чыктыңыз, а? Балам бар. Бардыгын 10 балаңыз барбы? Батыр эне турбайсызбы? Ойбой, мына урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздин да балдарыңыз көрүп аткан болсо, мынакей сиздин энеңиз дагы ушул учурдан пайдаланып тасмага алып койдук. Бирок өзгөчө мина бар эне сыяктуу сиздер да куттуктап койсоңуздар жарашат экен энебиз. 80ге таяп калыпсыз да эне. Да кааласа. Ооба. Ушу балдарым ушу бардыгы тынч жүрүшөт, бардыгы ушу. Эми ушулар дагы тынч болсо биз дагы тынч болсо эл журт. Эми ушул сиңдилериме дагы чоң рахмат. Келечегиң болсун, ушу алган кошкондору менен кошо карып, өмүрлөрү узун болсун, Алла Таала иштерин ийгиликтүү берсин. Тапкандарын Аллахын тойлорго, жакшы күндөргө ушундай болуп насип кылсын. Ушу бизге окшоп, биздин аркабыздан бизге окшоп ушинтип 70-80ге чыгып ушулардын небере чебелерин көрсүн. Биздей болуп, байбиче болуп, булар дагы актасылган үстүндө дайыма урай сыркабай жүрө берсин. Чын ден соолук, узун өмүр каалайм. Ушул чоң рахмат ушуларга дагы, күйөө балдарга дагы, кыздарга дагы рахмат ушинтип бизди сыйласа. Кудайым улар дагы сый көрсүн балдарынан, неберелеринен сыйларды көрүп жүрө берсин. Амин, амин айтканыңыз келсин. Бүгүн эми мина бар энебиздин бир тууган кайын сиңдиңиздин кайнежең сиз кайнежеси болуп каласызбы? Жок. Мен бул эне менен маекти улап атам да. Ушул бир тууган кайын сиңдиңиз болуп калат да. Кайнежеси болом да муну. Жок, сиздин бир тууган кайын сиңдиңиз болуп калабы? Келиниңиз болуп калат да. Мына кечиресиздер, келини. Ушу келиниңиздин туулганында бир созолонуп койбойсузбу мына? Энебиз карынап туруп бир. Сиздер убакта аябай бир жакшы ырларды билген экенсиздер да. Азыркы жаштар эми таптакыр эле баягы андай ырлардын бир тамгасында тааныбай калды да. Ушу эне тууралуу, бала тууралуу бир жакшынакай ырыңыз болсо, келиниңизге арнап туруп бир созолонтуп койсоңуз да болот. Мен бер. Бир 2 саат болсо деле боло берет эне. Эми бир эстелик үчүн ушул кадр калсын. Шырда ойдурсам, олумдун үйүн толтурсам, улумду бойго жеткезеп, небире багып отурсам, улумду бойго жеткезеп, чебире багып отурсам. Ой, рахмат эне. Мина бар эне, мына ушул ырды уккандан кийин сиз дагы бир жооп кайтарып койбосоңуз болбойт эми кайнежеңизге гана. Кайнежеңизге бир мындай ырды, мындай үндү уккандан кийин жанатан бери даярдап турат эне, урматтуу көрүүчүлөр, Мина бар эненин ырына кулак салалы. Бир ушул кайнежеңиз кайнежелик кылган маал болду беле? Мына азыркы келиндер кайнежесине бир аз мындай сөздөрдү айткан учурлар кездешип калат да. Бирок ушул программанын максаты эне? Ушул келин менен кайнененин, ошол эле учурда кайнеже менен келиндин ортосунда мамилени бышыктоо, ата менен баланын ортосунда мамилени бышыктоого арналгандыктан мына ушул сөздөрдү айттырып алабыз да сиздергечи. Анткени сиздердин убагыңыздагы тарбия башкача болгон да. Ошон үчүн үлгү катары айтып берсеңиз. Алгачкы келин болуп келгенде. Кайнежем бир тууган эжемдей болуп калган да. Такырман кайнежелик кылган эмес. Дайым ушу кичине нерсе болсо да бизди чакырат, барабыз. Ушу кайнежем жакшы, кайненем катары эле болуп калган да, кайнежемчи. Бир тууган эжем катары болуп калган.
Biz daha uşa yiyeceğim bolbosa bir nesi ötküre almayız. Жақсы кайнечем. Мынакей урматтуу көрсө, бир туугандык мамиле, кайнеже менен келин ортосундагы мамиле. Мына ушундай үлгүдө сактала берсин. Кийинки муундарда ушул сиздерди көрүп тарбиялана берсин, эми. Эми бир программада ушул мен тартып аткан эми жүздөгөн энелер тартылып атпайбы? Ушул программада мен Карагылжадан бир аксакал тарткам, аябай көп көрүүчүлөр дагы аябай артылып атат барган сайын. Чалы абышкасы. Өтө бир кубанып, бир өтө сонун бир ырларды ырдап жиберди эле да мына ушул. Мыкыш абабыздагы мыкыш абабыз даяр турат, жана эле даярдап койгонбуз сөз мененчи. Азыр эми ушул урматтуу көрүүчүлөр мыкыш абанын ырына кезек берели деген, андан кийин балдар чакасын сүйлөтүп, неберелери менен кошо маек алалы. Болуптур эми ушул бүгүн Байбиченин ушул туулган күнү экен. Анан эми даярданбадык эле. Эми туулган күнүң кут болсун, ошого bir iki kupleti ırda bereyim hemen. Kana verse buna. Yaşlı kezdeki ırlardan ha. Turalı. De koyunuz. Tonun jeli soğup durdu jel verip. To jelinde erkek ömür del verip. Cılcıv akkan su boyunda oturduk. Yürek sırrın senden başka kim bilet, kim bilet, kim bilet. Yürek sırrın senden başka kim bilet. Sağındın mı? Men da canım sağındım. Çarpağanı sen civergeni çalındın. Yüreğimdin sokkonuna işensen. Жалғыз менин талайыма табылдың. Табылдың, табылдың. Жалғыз менин талайыма табылдың. Ой, рахмат, мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, Мыкыш абанын үнүн уктуңуздар, мынакей. Үнү менен сөзүнө өзгөчө бир маани бердиңиздер окшойт да. Şulardan şu nevre çevlerin toylarım görmüş başın aralar. Rahmat. Bir tuğan ejesi özünün inisine belek beşkeklerin jana özünün bir tuğan gelinine arınagan beleklerini tapşırıp jatat. Vay beybiş olup neyle kamanmışım o jüreversin. Aldar kızlarının günü küçün rahatın görsün. Amin. Aytkanız kesin. Amin. Allah. Amin. Aytkanız kesin. Жүрөк оорутқан учурлар болгон экен да, Мыкыш аба энебиз аябай кызганткан учурлар болгон экен да бир кездерде. Шопур болуп талаадан үйгө бат айдамай энебизди элестетип, дагы ким карап койду деп эне. Ушул 50 жылга жакын эми жарым кылым деп коелуна. Ушул жашоо турмушта кандай бир эсте каларлык окуялар болду? Азыркы жаштарга тарбия иретинде айтып койсоңуз, мисалы, турмуш тиричиликте казан аяк кагышат деп коет эне. Ошондой учурларда сиздер кандай жолдор менен ошол учурдан чыгып кетчилеңиздер? Мисалы, атакебиздин баягы арстан үнү угулуп калганда. Тарынчы анча-мынча эме болчу эле, бирок мен тарынышты билбейм да. Азыр урушуп, катурага айтса деле, мына сырткы үйгө чыкча эсиме чыгып калат. Анан эле кайра сүйлөй берем да. Эгерде экөөбүз бизден талашып, сал катуу айтышып калсак, достору келип калсачы, баягыдай эле билбегендей кылып чайларды коюп, нандарды коюп, окатын кылып бере берет элем да, унутуп калат элем. Олар кеткенден кийин анан экөө урушуп кеттик эле деп коет элем да. Анан кайра киши тарынмыш болуп калат анан. Кайра тарынбайсызбы? А сиз ушул учурларда кантип энебизди бир мындай көңүлүн табат элеңиз? Экөөбүз Мен силе айтышы малат элек, анан эми бул мен деле ошондоймун. Кайтып эле тез эле жазылып, ал ичке мындай неме сактабайбыз да биз. Кек сактабайсыздар. Кек сактабайбыз. Кайтып эле ошо кадимкидей эле сүйлөшүп кете беребиз. Мынакей ушу энебиз. Эми жаштарга айтарым ушу да,
o tarınışıp, tutuyuşup bir algan menen o payda yok. Doğru aytасыз. Onun göre şu jakşı kazan ayaktımalı öyle şu tiriligini ötkörü verse olsa jakşı da. Эң туура маселе. Туура маселе ушул Жашаш керек. энебиз дагы мынакей кек сактабайм деди, мына сиз дагы кек сактабайм дедиз. Бул кек деген бул балакат да, балакат. Эч качан бул жакшылык алып барбайт ата, туурабы? Bizde kızganış degen bir neme bu neme olsa dostlarımızga kete verет, men деле kete verem. Hem azırkı yaşlar birinden biri kızganı neme oluşat. Oşondan hem köp nerse buzulat da. Үй бире бузулуп, туруксуз болуп калып атканчылар ушундан улам десеңиз, эми ушул жаштарга ынсап берсин, ыйман берсин дегенде, эми азыр ушул катарда отурган бул жактагы, оң жактагы балаңыз болсо керек, ушул балаңыздан бир маек алалы. Мына ушул энебиздин туулган күнү жанында абушкасынын көңүлүн көрдүңүз, атакеңиздин көңүлү. Көккө жетип отурат. Сиздин маанайыңыз кандай болуп атат? Bizde manay jakşı. Şu apamın tuğan günü menen kutlukdayız. Şu 67 yaş, 8 yaş. 67 yaş nemeniz kut bolsun. Tuğan gününüz bizim baktığımızga var bolugula atam öküm. Daha ne deyizim? Şu nevrilerden, baldardan toyların görgüle, şulardan nemesinde bizden şu Hür tuğan nemelerden nemesi boyunca жүрөр келе. Сый урматын көрүп, Сый урматын. жакшылыгын, чайын ичип, Не deydim? эми куттуктап коюңуз эми. Kutuktap koyun. Ana эми албетте да, албетте. Апаңызга эң жакшы арнаган сөзүңүз кайсыл сөз? Apam bizde jakşı çoğun koyttu. Jakşı enelerden boldu. Men oşo bizde uşuncha çoğun aytkanına kuanam. Oşo apama jakşı tilekler, dünyada kanday jakşılıklar bolsa, şu atam menen apama kalar elem bardык nerseni. Şu tuğan günü kut bolsun. О, мен айтканыңыз келсин, аябай сонун сөздөр болду. Эми мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Eң чоң бала ушул да. Эң чоң балаңыз, эң биринчи алгачкы жолу бакыт тартуулаган Budan балаңыз, eң kızım var 76 жылғы. Ошо kızım айтып атпайсыңбы азыр? Ошо чоң kızım, анан кичине Ошого kızım чалпайсың Россияда болот. бермекке. Ondan keyin bul balam. Андан кийин дагы балдарым бар Россияда, келиндерим Россияда. небере багып отурасызбы? Неберелериңиз ушул жердеби? Неберелерди куп бактым, бардыгы Чоң өткөнгөндө алып кетип калды. окууну бүттү, университетти бүттү, армияны бүтүштү, бардыгын Россияга кетишти. Россияга кетишти. Иштегени. Эми ошо сизге Окуусун бүтүштү. тыйын салып атабы ошол сиздин баккан небереңиз? Салып атышат. Ошолор да эми баягы кеп тыйында эмес, ушул урмат сыйда деп коет, Бул балам Мынакей. өзү ушул жерде үчүн кичине бир нерсе болсо чакырабыз, келин экөөнү. Ушулар кылат ушул жерде иштердин бардыгынча. Ого да эми ушул балаңыз Ушул эми балам мынакей бизди ошо эме кылбайт. улуу балаңыз башкаларга жүгүрүп берип ишибизди кылат. кеңеш кебин берчү атадан кийинки балаңыз эле ушул да. Ушул балам да. Келиңиз эми мынакей келини бизди тосуп чыккан келинине сөз берели. Мына ушул энебиз 67 жашка чыгып 68 жашка кетип баратат да. 100гө чыгарыш билесиз кимдин колунда? Улай бериңиз эми мына кантип ушул 100гө чыгарыштын камын көрүп атасыз? Апа туулган күнүңүз менен ден соолукта болуң, өмүрүңүз узун болсун, ушу атам менен түбөлүк болуңуз, илем 100гө чыгыңыздар. Ушу келиниңиз, балдарыңыз, неберелериңиздин пешенесине бар болуңуз. Ар дайым оорубаңыз. Не дейсиң, ушу үй бүлөнү атыңыздан. Кана кайненеңизди мактабайсызбы эми кайненеңизди? Жакшы келин деп коем десиз. Жакшы кайненем. Hayır hayır koysun. Hayır hayır. Апам жакшы кайненелик кылбайт. Мен келиндерди жакшы көрөм да. Эми кайнатада сөз жок деп коюңуз, кайнатаңыз. Созолонту бурда эле. Жакшы сөзүн арнап эле жүрсө. Rahmat. Sizler Kayneneniz. Sığ hurmatında biz okşap nevreli, çevreli bolgular. Ömrüңөр uzun bolsun. О, мен айтканыңыз келсин, мынакей ушу келинден бир кыска маек алалы. Ушул канча жыл болду келин болуп кызмат кылып атканыңызга, анан кийин ушул учурдан
пайдаланып ушу кайненеңизге ушул бир өзүңүздүн жүрөгүңүздөн чыккан сөздөрдү бир айтыңчы. Үлгү болсун ушул. 2008'den beri уже 13-14 yıl boladat. 3 balanın enesimin. Buyursa bir kız bir oğlum var. Üçüncüsü mi? Kuda kalası. Kaynenem жақсы, kaynatam жақсы. Taş bırak. Ооба. Hadi taqaynem taş mena barğım degin. Эми кызын да элемен эми. Кайненем жалгыз кыз болгон үчүн кызын да элемен. Ой, мен ушул башка келиндерге эмне дейт элеңиз ушул? Башка менен кийинки келиндерге деле кайненени сыйлагыла, эртең өзүбүз да кайнене болобуз. Ошо бизди сыйласа, биз буларды сыйласак, бизди булар кийинки балдарыбыз, келиндерибиз Кайтар дүйнө, кайтар дүйнө. Туура айтасыз, кайтар дүйнө. Ушу биздин пешенебизге атам менен апам бар болсун. Ушу кайнежеме да ден соолук каалайм. Эже көп жашаң, сиз дагы биздин пешенебизге бар болуң. Аксакалдар бар үчүн үйүңүздөр жарык да, төрүңүздөр кенен дегендей. Ооба. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен үчүн келинден дагы маек алып атам. Себеп дегенде ушул келин менен кайнененин ортосундагы мамиле, деги эле жакындардын ортосундагы мамиле ушул интервьюлардан кийин, ушул маектер аркылуу сабак болсун, кийинки муундарга сабак болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, мен бекеринен ар бир адамдан интервью албаймын. Атабыздын сөзүн уктуңуздар, ортосунда отурган Мыкыш абабыздын бир тууган эжесинин сөзүн уктуңуздар. Андан эң маанилүү бүгүнкү күндүн күнөөкөрү, туулган күн ээси Минабар энебиздин дагы жакшынакай сөзүн уктуңуздар. Эми учурдан пайдаланып, дагы бир маек берүүчүлөр болсо, келе калсын, болбосо мен энебиз менен атабыздын батасын алалы. Бар Нури, тур. Апам. Кана, бул жерден фотоаппарат жанатан бери съемка алып аткан небереси окшойт, Небереси дагы. Отуруңуз. Кана ушул сиздин бул адам кимиңиз болот? Кана айтыңчы. Экинчи баламын баласы боласың. Жок, бул өзүнөн сурап атам. Сиз үчүн бул адам ким болот? Чоң энем болот. Чоң энеңиз болот да, ушу чоң энеңизди кана мактаңчы, кана бир. Башкаларга мактаныңчы. Сиз чоң энеңиз кандай адам? Чоң энем жакшы адам. Көп урушпайт эми. Көп урушпайт дең арачылады. Жакшы болду дейбиз. Урушканда эненики май болот да, жакшы болду деп урушат. Улай бериңиз. Туулган күн менен куттуктап койсоңуз болот. Ömrünüz kutlu olsun, yine ömrünüz uzun olsun. Мына ушул неберелериңиз, ушул кийинки муун, ушул кадрды көрүп эне тарбияланат, Кудай кааласачы. Эми учурдан пайдаланып, биз дагы ушул программанын башталышы болот, аягы болот дегенде эне. Ар бир нерсеге, ар бир тарткан энеге өзгөчө маани беребиз да. Мына сизди өтө башкы планга алып, бүгүнкү негизги темага айландырып аткандан кийин өзүңүз ушул учурдан пайдаланып, азыр мына небереси келип калды дейт, небереңиз сүйлөгөндөн кийин анан бир жакшынакай батаңызды берсеңиз, анан атабыздын батасы жыйынтасың, Мынакей небереси болосуз сиз. Ушул бүгүнкү Минабар энебиздин туулган күнү сиз үчүн кандай таасир калтырып атат? Бул мен энем, жок мен чоң айтканда. Апаңыз болуп калды. Апам болуп калган. Кичинекеймен бери баккан. Ошо. Туулган күнү менен куттуктайм. Ömrünüz uzun bolsun. Сен миле албай. Азамат, ушу сиздер дагы, ушу силер дагы ушу энекебиздин, атекебиздин батасын алып, Кудай кааласа, бул кайтар дүйнө эртең көз аччың. Бул кыска өмүрдө бат эле сиздер да ушундай буракка жетип каласыздар. Ошон үчүн бир кезде, жаш кезде мен дагы энеме ушинтип тилек айтып калган экем деп сүйүнүп каласыздар, Эми мына урматтуу көрүүчүлөр, мынакей эми Алыста жүргөн ошо кыздарым, күйөө балама рахмат. ооба. Ошого калоорум. Башыңарга бакыт таала ырыс консун, бактылуу жаштардай алтын кушу консун. Өмүрүңөр соолубас арчадай, ден соолугуңар чың болсун, кызым. Кыздарым, келиндерим, баадарым, неберелерим, баатың алыста жүрөсүңөр. Баарыңарга ушу Кудайым тынчылык, аманчылык берсин, кең пейил кетпес дөөлөт берсин. Алла силерди жамандыктан сактасын. Дайым ушу дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды силерге каалайм. Жакшы жүргүлө. Бүгүнкү сюрприз жактыбы эне? Жакты.
Жақты бирок айтып койбогон жери жаман. Эне бирок оригиналдуу энекенсиз себеп дегенде бардык нерсенин алдын алып, бардык нерсеге даяр болуп, бардык нерсеге жол таба турган адам мына сизде болот да. Сыр бербей мына эми бул эми жакшылык нерсе да, бул деген жакшылык нерсе бул. Ооба. Ушул балдарыңыздын Дәрден коет эми энелерибиздин ар бир өзүнүн көрүнүшү, ар бир күнү бул улуу күн, майрам, той, салтанат деп коет да. Бул ушул кыздарыңыздын сиздин ушул унутпай калсын, эстеп жүрсүн, көңүлү көтөрүлүп жүрсүн деген бир ниет эне. Жаныңызда отурган жаншериңиздин дагы жакшынакай сөздөрүн угуп, анча баягы сөөңүз агарып, көңүлүңүз көтөрүлүп калды. Алыста жүргөн ошо небирем Айтурган, Шумкар уулум, Исхак уулум, бардыгыңарга мээлериме ушу ден соолук каалайм, алыста жүрүшөт. Оорубасын, сыркабасын, күнү түнү ошолордун жакшылыктарын тилейм. Саар намаз окуганда дуа кылам ошолорго. Амин. Кудайым ушу жаман көздөн жаман сөздөн сактасын деп. Ушу олор дагы үй бүлөлүү болуп, бала чакалуу болуп өнүп өсө берсин. Бактылуу ата эне болушун ошолор дагы. Ошо кыздар балдардын баарына ошо рахмат айтам. Амин, айтканыңыз келсин, аябай сонун тилек болду. Мынакей эми атакебиз батасын берсин. Мына эми бүгүн биздин байбиченин туулган күнү экен. Ошо кыздарым, балдарым, ошо күйөө бала, ошо призди алган экен. Ошолордун келечеги кең болсун, ден соолуктары чың болсун. Ошо ал жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Алла Таала ошолор дагы ушу келечекте бизге окшоп неме балдарынын, кыздарынын сый урматында болсун. Ошолордун Алла Таала алыста жүрөт, ошо жерден келчү, асмандан келчү кырсыктардан сактасын. Алла Таала ошолордун ушу тапкандарына Алла барака пайыз берсин. Ушу неме телесе Алла Таала тилегин берсин. Анан байбиченин дагы ушу өмүрү узун болсун, мындай туулган күндөрүн дагы көбүн өткөрсүн. Ушу оорубасын, ушу жакшы ушинтип жүрө берели байбиче көз. Амин, айтканыңыз келсин. Өмүрүңүздөр узун болсун. Кудай кааласа 80, 90, 100 жылдык мааракеңиздерге келип, ушинтип бакылдап сүйлөп турайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр жогоруда көрүп атасыздар, баамдап атасыздар дегендей, байкадыңыздар. Келини кайнатасын кайненесинен эмес, бул жерде мына өзүңүздөр жогоруда белгилүү болгондой, Бакыт деген күйөө баласы, ушул Мыкыш абанын Минабар эненин күйөө баласы дагы өзүнүн кайненесин чын жүрөгүнөн куттуктап жатат. Ошондуктан күйөө бала менен кайната, кайнененин ортосундагы мамиле дагы ушул жогорудагы азыр сиздер көрүп аткан көрсөтүүдөн кийин үлгү болсун деген бир ойду, үмүттү билдиргим келет. Урматтуу көрүүчүлөр, ата энеңиздер тирүү кезинде ушинтип көңүлүн көтөрүп коюңуздар. Бул дүйнөдөгү, бул жарыкчылыктагы ыйык милдеттердин бири. Менин программасын уулум алып барып жүрө бер. Сага да чоң рахмат. Мен ошо көрүп коет элем, бирок ончо маани бербейт элем да. Булдар мындай кылышын билбедим да. Майлы эми силерге ден соолук, узун өмүр, ушу иштериңер ийгилик уулум. Ушуларды чыгарган силерге рахмат. Дайым ушу жакшылыкта да жүргүлө. Көп ошо ошондо чыгара берип патасын ала бергиле уулум. Дайым бала чакаңар менен тынч болгула. Элдин кызматында жүрө бергиле. Ушу менин программасын көрүп өткөндө дагы мынанын таяжесini туулган күнүнө алып келген экенсиң. Ону дагы көрдүк. Мына Каараманда Мисрат. Мисрат энебиздикинби? Ошолго келдиң? Ооба. Тажеңеси болот. Ошол. Тажеңем болот. Мына ошондон таасир калыптыр да балдарыбызгачы. Бардык эле да, бүгүн келбейби деп калдык. Ошо сен дагы ушу эл үчүн ушундай кызматтарды кылып, ушу элдин немесин алып жүрө бер. Өмүрүң узун болсун, бала чагаң менен ушу тынч болайын анан. Амин, айтканыңыз келсин. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мен ушинтип бүгүнкү ыйык делген дагы бир ата эненин сүйүнүчүнө сиздер менен чогуу ортоктош болуп сиздерге тартууладым. Урматтуу көрүүчүлөр, ата энебизди сыйлайлы,
ата энебизди мактайлы, барктайлы, даңктайлы дегендей алдында телефондорун турат. Кат жазыңыздар, кабарлашыңыздар. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. 7 дуанга барганга даярмын. Ата энелерди бул дүйнөдө сыйлаган эң улуу сооптордун саппашында. Чоң рахмат.